Bismillahirrahmanirrahim. Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu aytadi: Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Ramazon oyidagi taravih namozining fazilati jөнүндө сураганда aytdi. Ramazon oyining birinchi tuni taravih namozina qo'shilgan odam enidan to'lgan kununday kunödөн toza bo'lib, kunölөрдөн тазаланат. Экинчи күнү өзүнүн күнөөсүдө, ата-энесинин күнөөсүдө кечирилет, эгер ата-энеси мусулман болурса. Үчүнчү күнү арыштын астында бир периште өн чыгарып айтат: Амалдарыңды кайрадан уланта бергин. Алла Таала сенин мурдагы өткөн күнөөлөрүңдү кечирди. Төртүнчү күнү таравих намазына кошулган адам үчүн Таврат, Инжил, Забур китептерин окуган адамдын соовундай сооп берилет. Бешинчи күнү ал адамга Масжидул Харам, Масжидул Набави, Масжидул Акса мечиттеринде намаз окуган адамдардын соовундай сооп берилет. Алтынчы күнү ал адамга Алла Таала Байтул Мамурду таваф кылган периштелердин соовундай сооп берет. Жана ага бардык таш, кыш, көгөрбөй турган дарактардын бардыгы истигфар айтышат. Жетинчи күнү Муса алейхиссаламдын доорунда болуп, Фираун, Хаман алейхинанаттарга каршы жардам бергендей сооп алат. 8-ci күнү Ибрахим алейхиссаламга берилгендей сооп берилет. 9-cu күнү Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таалага ибадат кылгандай ибадаттын сооп берилет. 10-cu күнү Алла Таала ага эки дүйнөнүн жакшылыгын берет. 11-ci күнү дүйнөдөн кайтканда энеден төрөлгөндөй күнөөдөн таза болуп кайтат. 12-ci күнү кыямат күнү анын жүзү 14 кечелик айдай жаркырап турат. 13-cü күнү кыямат күнү бардык коркунучтардан аман болот. 14-cü күнү периштелер анын таравих намазын окугандыгына күбөлүк берип, Алла Таала аны эсеп-кысапка албайт. 15-ci күнү ага периштелердин бардыгы жана арш курсуну көтөрүп турган периштелерди да рахмат айтышат. 16-cı күнү Алла Таала аны тозоктон кутулуусуна жана бейишке кирүүсүнө үкүм жазат. 17-cи күнү бардык пайгамбарлардын соовундай сооп берилет. 18-cи күнү бир периште: "О паланчы, Алла Таала сенден жана ата-энеңден ыраазы" деп жарсабат. 19-cу күнү Алла Таала анын даражасын Фирдаус бейишине жогору көтөрөт. 20-cı күнү шейиттердин такыбалуулардын соову берилет. 21-ci күнү Алла Таала ага нурдан там куруп берет. 22-ci күнү кыямат күнү бардык кайгы убайымдардан аман болот. 23-cü күнү Алла Таала ага бейиште бир шаар куруп берет. 24-cü күнү анын дуасын, тилегин кабыл кылат. 25-cü күнү Алла Таала аны көр азабынан куткарат. 26-cı күнү Алла Таала ага 40 жылдык таат ибадаттын соовун берет. 27-cü күнү тозок үстүнө тартылган көпүрөдөн чагылган чаккандай учуп өтүп кетет. 28-cü күнү Алла Таала бейиште анын даражасын 1000 даражага көтөрөт. 29-cü күнү Алла Таала ага кабыл болгон 1000 хачтын соовун берет. 30-cü күнү Алла Таала ал пендеге кайрылып айтат: "О пендем, бейиш мөмөлөрүмөн жегин. Салсабил суусуна жуунгун, Каусар суусунан ичкин. Мен сенин Роббиң болом, сен менин пендемсиң." Муса алейхиссалам Алла Таалага кайрылып айтат: "О Роббим, мага өзүң менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк берип, менин даражамды көтөрдүң. Менден башкага да ушундай улуу даража бергенсиңби?" дегенде Алла Таала айтат: "О Муса, менин акыркы пайгамбарым Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөттөрү болот. Алардын даражасын Рамазан айы менен көтөрөм. Жана мен аларга сага караганда жакыныраак болом. Тактап айтканда, сен менен сүйлөшкөндө экөөбүздүн арабызда 70 000 парда тосуп турган болсо, ал эми Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөттөрү Рамазан айында орозо кармап, суусап, эриндери агарып, курсактары ачып, түстөрү саргайып, кеч киргизип, ооз ачар убактысы болгондо, мени менен алардын ортосунда пардаларды ачып коем. О Муса, Рамазан айында орозо кармап, курсагы ачып, суусаган пенделериме рахматымды жаадырам. Жана орозо кармап, менден тилеген дуа кылып сураса, дуасын кайтарбай кабыл кыламын." Ибн Жавзи айтат: 12 айдын ичиндеги Рамазан айы Якуб алейхиссаламдын 12 баласынын арасындагы Юсуф алейхиссалам сыяктуу. Якуб алейхиссалам 12 баласынын арасынан Юсуф алейхиссаламды эң жакшы көргөн баласы болгондой эле, 12 айдын ичиндеги Алла Тааланын эң жакшы көргөн айы Рамазан айы. Юсуф алейхиссаламдын дуасы менен 11 агайындардын күнөөсү кечирилгендей эле, Рамазан айынын шарапаты менен өткөн 11 айдагы күнөөлөр кечирилет. Алла Таала айткан: "Бир жакшылыгыңар 10 эсеге көбөйтүлөт. 1 айлык орозо менен 10 айлык күнөө кечирилет. Калган 2 айдын 1 айын Алла Таала өз рахматы менен кечирет. Жана 1 айды Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын шапааты менен